УНА мамлекеттик ишканасынын Оштогу бөлүмү бүгүн саат 3-кө чейин 81 адам айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сынак тапшырды. Алардын 16сы гана ийгиликтүү тапшыра алышты. Калгандары сынактан кулады. Мындай көрүнүш күн сайын байкалат. Сынакка келгендердин көпчүлүгү жыгылып, аз ганасынын жүзү жылмаят. Турусу кичине даярданбады элек да, турмуш тиричилик менен, иш менен болуп. Эми с надеждой келдик, эми даярданып келдик, Кудай кааласа өтөбүз деп. Бирок ушуну абдан жакшы кылыптыр да. Правила менен жүрүш. Чындыгын айтсам, мурдакылар жөн эле ала берген да, эми мындай карасачы. Айдоочулук күбөлүк алууга тапшырган сынактардан кулагандардын саны кескин өсүүдө. Өлкө боюнча алганда өткөн жылы курсанттардын 12,1% гана сынактан өткөн. Мындай кескин төмөндөө акыркы 2 жылдан бери байкалууда. Тармактын Оштогу жетекчилиги суроолор сынактын шарттары ошол эле бойдон экенин айтып, абалды автомектептердеги билим сапатына байланыштырды. Бизге отдельно берилбейт. Баарында бир берилет да. Баарында бир суроо, баардыгы окшош. Анан компьютерлерде вопрос келген сайын компьютер өзү автоматически алмаштырып турат суроолордучу. Билесиздер, 20 суроо берет, 20 суроонун 18-ине жооп берсе өтөт. 3 суроосун ката алып койсо, значит компьютер автоматически жабылып калат. Азыр мындай айтканда акыркы немелерде кыздар жакшы өтүп атат. Кыздар билбейм, может эркектерге караганда, может кичине жоопкерчилигин сезеби, статистиканы карап көрсөк, кыз балдар өтө жакшы өтүп атат. Ал эми Оштогу авто мектептердин көпчүлүгү билим сапаты боюнча суроого ачык жооп берүүдөн карманышты. Көп жылдан бери тармакта өз ордун тапкан Дасов мектебинин директору толук кандуу жоопкерчилик алып жатышканын билдиришти. Башкача айтканда, алар курсанттары сынактан өткөнгө чейин кайра окутуп даярдап турушат. Өтпөй калгандарды өткүчөлү келип консультация боло берет. Вождениеден даярдайбыз. Пока өтмөйүнчө даярдай беребиз да ошол. Келип сабактарга келип, консультацияга вождениелерге чыгып эме алабыз. Ушу өткүчөлү да биз эми акчасын алгандан өткөзүш керек да, өткүчөйүн эме окутабыз аларды. Демек бир жолку контрактты төлөп өткөнгө чейин. Ооба, өткөнгө чейин биз эми аларды окутуп өткөзөбүз деп акчасын алганбыз да. Ошон үчүн акырына чейин эми чыгарабыз биз. Акырына чейин аракет кылабыз. Агай, сиздин окуучуларыңыз канча попыткада өтүп атышат? Мына биринчи попыткадан азыраак болуп калат. Өтө десем 5-тен бири, 4-тен бири болот. Анан кийинкилерде бирок экинчи, үчүнчүдөн өтүп атат. 4-түнчүгө жеткендер азыраак. Былтыр президент Садыр Жапаров өлкөдө айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык схемаларды жоюуга өзгөчө көңүл бурулганын билдирген. Активисттер бул тармакта коррупция толук жоюлду деп айтууга эрте экенин белгилешет. Статистикалык маалыматтарга ылайык 2022 жылы абитуриенттердин жалпы санынын 18,68% гана, 2021 жылы 28%, ал эми 2020 жылы 39% тесттен өтүшкөн. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.